Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммитин кабыл алууга Бишкек шаары толугу менен даяр. Уюмга мүчө, байкоочу жана сүйлөшүү боюнча өнөктөш 12 мамлекеттин башчылары Кыргызстанда чогулуп, уюмдун акыркы 1 жылда аткарган иштери талкууланып, жана мындан аркы кадамдар боюнча чечимдер кабыл алынат. 2 күн бою биздин өлкө дүйнөлүк саясаттын чордону болуп турмакчы. Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө быйыл 18 жылдын жүзү болуптур. Ага башында мүчө болуп кирген 6 мамлекеттин уюмду түптөөдөгү баштапкы максаты кандай болгон жана уюмдун азыркы күндөгү абалы тууралуу программанын жүрүшүндө кеңири сөз кылмакчыбыз. Анда сөз башынан болсун. Шанхай кызматташтык уюму расмий 2001 жылы түзүлгөнү менен анын пайда болуу тарыхы андан да терең. Мындан 23 жыл мурун 1996 жылдын 26 апрелинде Кытайдын Шанхай шаарында өткөн саммитте Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия жана Тажикстан мамлекеттеринин башчылары Шанхай бешилтигин түзүү боюнча келишимге кол коюшкан. Алгаш чек ара аймактарда аскер ишенимин тереңдетүү, кийин 97 жылы бул макулдашуу чек ара аймактарда аскер күчтөрүн кыскартуу деп өзгөртүлүп, бешилтикке мүчө мамлекеттер чек ара аймактарын тактоо иштери, андагы коопсуздукту бирге камсыздоо боюнча келишимге келишкен. 5 жылдан кийин 2001 жылы Шанхай бешилтигине Өзбекстан мамлекети кошулуп, Кытайдын Шанхай шаарында расмий түрдө Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөн. 6 мамлекеттин башчылары атайын декларацияга кол коюшуп, кызматташтыкты жогорку деңгээлге чыгаруу, ынак коңшулук жана дос кызматташтык боюнча макулдашууга кол коюлган. Уюмдун негизги кызматташуу багыты бул коопсуздук, анын ичинен терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы күрөшүү болгон. Терроризм менен чогуу күрөшөбүз десе эле, чогулуп алып барып эле бир жерде террористтик уюмду барып кол салыш деген максат эмес. Аларны тажрыйба алмашуу. Анын үстүнө теги террористтик уюмдар келгенде Кытай бир жылы окууда дрондорду колдонгон, ошону менен аныктаган эмесин дагы алып келип көрсөтүшкөн тажрыйбаларын. Бул Кытайдын дагы терроризм, экстремизм менен күрөшкөнгө тажрыйбасы чоң мамлекет. Ошон үчүн бул тажрыйба алмашуу. Анан экинчи жагы бар. Финансирование. Ошол терроризм менен экстремизм менен күрөшүп аткан борборлорго методикалык жардам, компьютер берип атат, башка нерселерди берип атат, техникаларды берип атат. Ошолордун баары тең эле терроризм менен күрөштүн жардамы ошо болуп эсептелет. 2015 жылы болсо Шанхай кызматташтык уюмуна Индия жана Пакистанды кабыл алуу боюнча иш аракеттер башталган. 2 жылдын ичинде тиешелүү эреже талаптардын баардыгы аткарылып, 2017 жылы аталган 2 өлкө уюмга толук кандуу мүчө катары кошулду. Азыркы күндө Шанхай кызматташтык уюмунун аймагы Евразия континентинин 60%-ын түзөт. Ал эми калкынын саны 3 миллиард 40 миллион адамга барабар. Бул бүткүл планетада жашаган адамдардын дээрлик жарымысы. Шанхай кызматташтык уюмуна 8 мамлекет мүчө. Алар Кыргызстан, Казакстан, Кытай Республикасы, Индия, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан. 4 мамлекет Оғанстан, Беларусь, Иран жана Монголия уюмга байкоочу макамына ээ өлкөлөр. Мындан сырткары 6 мамлекет сүйлөшүү боюнча өнөктөштөр. Алар Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Түркия жана Шри-Ланка. Шанхай кызматташтык уюмунун жогорку органы болуп, уюмга мүчө мамлекет башчыларынын кеңеши саналат. Кеңеш жылына бир жолу чогулуп, маанилүү маселелер, аларды ишке ашыруу жолдору боюнча чечимдерди кабыл алат. Мындан сырткары өкмөт башчыларынын кеңеши, тышкы иштер министрлеринин кеңеши, улуттук координаторлордун кеңеши, Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгы жана аймактагы терроризмге каршы күрөшүү түзүмү иштейт. Уюмдун катчылыгы Бээжинде, ал эми терроризмге каршы аймактык комитети Ташкентте жайгашып, туруктуу иш алып барат. Биринчиден ШКУ бул жаңы мамлекет аралык уюм болуп атат. Дүйнө боюнча андай жок. Дүйнө боюнча жалгыз эле уюм батыш өлкөлөр жок. Эң маанилүү бизге чоң өлкө, кичке өлкө, мисалы Кыргызстандайбы же Кытайдайбы, тиякта баары мындай айткандай биримдик көрсөтүп атат, биримдик жана тенчилик. То есть мындай айткандай Кыргызстандын сөзү жана чоң Кытайдын сөзү бирдей баалайт да, ошо бул эми консенсустун негизинде баары чечимдер кабыл алынып атат. Эгер Кыргызстан жок десе, башка өлкөлөр ал чечим менен, мисалы Кыргызстандын сөзү менен макул болуп эле чечим кабыл алынбай калат.
Башта белгиленгендей, уюмдун негизги кызматташтык багыты коопсуздук маселеси болуп эсептелет. Борбордук Азияда деги эле дүйнөдөгү башкы коркунучтар терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы күрөштөн сырткары эл аралык баңгизат жана кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү планы жарыяланган. Мында башка өлкөлөрдүн рухий, адеп ахлак жана маданий чөйрөлөрүнө зыян келтирүүчү маалыматты таратуу коопсуздукка коркунуч катары каралышы керек деп да айтылган. 2018-жылы июнь айында Кытайдын Циндао шаарында өткөн шкунун жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюму аймакта гана эмес, бүткүл дүйнөдө туруктуулуктун жана коопсуздуктун фактору катары бекемделиши керек деп белгилеген. С вступлением Индии и Пакистана ШОС стала самой крупной в мире региональной организацией, которая объединяет 60% территории Евразии с населением свыше 3 миллиардов человек. Это говорит о том, что не только расширились географические границы организации и повысился ее совокупный потенциал, но и возросла степень ответственности ШОС в регионе. Новый этап развития нашей организации происходит на фоне сложных перемен в мире. Они затрагивают как положение в отдельных регионах, так и системы международных отношений в целом. В этой ситуации важно, чтобы ШОС еще более укрепилась как прочный фактор стабильности и безопасности не только в регионе, но и в мире. Необходимо, чтобы организация обладала механизмами для решения насущных задач и эффективного противодействия угрозам 21 века. Считаю, что в рамках ШОС необходимо вести постоянный диалог и вырабатывать согласованные позиции по актуальным проблемам международной повестки дня. Адистер акыркы 5 жылда уюмдун ишмердүүлүгү кеңейип, аскер кызматташтыгын, биргелешкен чалгындоо жана терроризмге каршылык көрсөтүү жаатында эбегейсиз чоң иштер жасалганын белгилешет. Шанхай кызматташтык уюмунун бир нече жолу биргелешкен аскер машыгуулары өттү. Алгач анын биринчи фазасы 2003-жылы Казакстанда, андан кийин Кытайда, Орусияда, 2016-жылы шкунун терроризмге каршы машыгуулары Кыргызстанда өткөн. Ага 5 мамлекеттен 2000ден ашык аскер катышып, аймактагы коопсуздук чаралары, терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы күрөшүүгө карата ыкмалар көрсөтүлгөн. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө бололу дегендер өтө көп. Мурда багы 5 пятерка болуп Шанхайский, кийин 6 мамлекет болгон. Биз мүчөлүккө кирели деп, мына Иран турат, бизди да кабыл алгыла деп. Монголия байкоочунун статусу менен Афганистан туруп атат, кирсек болот эле деп алар дагы. Бул ошол уюмдун таасирин көрүп, ушул уюмдун багыттары туура экендигин, анын эффективдүү экендиги үчүн ошо мүчө бололу деп атышат. Шанхай кызматташтык уюму алаканы арттыра турган багыттарды чектебейт. Уюм алгач ага мүчө мамлекеттердин чек араларын коргоо багытында бириксе, көп убакыт өтпөй эле кызматташтык экономикалык нукка бурулган. 2003-жылы көп тараптуу соода экономикалык алакага багытталган 20 жылга эсептелген программа кабыл алынган. Ошол учурдан тарта экономикалык кызматташууну бардык тараптарга ыңгайлуу жүргүзүп, бекемдөөгө аракет көрүлүп келет. Маселен, адистер Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык көрсөткүчтөр жетишсиз экенин айтышат. Прежде всего, Китай наш сосед. Биринчиден, Кытай биздин коңшубуз. Кытай дүйнөдөгү экинчи экономика. Коңшу өлкө Борбор Азия мамлекеттерине туруктуулук болушун, аларда экономикалык өнүгүү болушуна кызыктар. Мындан сырткары бир жол, бир алкак демилгесин ишке ашырууда алар үчүн кызыктуу маселе. Албетте, бул жерде Кыргызстандын орду чоң. Азыр бул демилгенин алкагында кызматташуунун бир нече жолу бар. Инфраструктура, энергетика, туризм, транспорт, логистика жана башка. И, конечно же, Кыргызстан здесь тоже весьма заинтересован. Хочу напомнить, что Кыргызстан один из первых поддержал концепцию развития «Один пояс, один путь». Акыркы 3-4 жылдан бери уюмга мүчө мамлекеттер ортосунда Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү банкын ачуу боюнча демилге көтөрүлүп келет. Адистер анын баш кеңсеси Бишкекте жайгашуусу керек деп айтып келишет. Бирок азырынча бул маселе ачык бойдон турат. Өнүккөн ШОСтун банкы Кыргызстанда болуш керек. Каражат борбору деп койсок болот. Сөзсүз болуш керек. Эмне үчүн? Бул сөзсүз башка мамлекеттерде мындай антитеррорго каршы борборлор бар болсо, Казакстанда өзүнчө, башка мамлекеттерде, Кыргызстанда Бишкекте мындай өнүккөн банк развития ШОСтун болсо, анда бизге жакшы болот. Бул ШОСко дагы жакшы, өнүккөн эметет, ана туруктуу болуп калат да бул. Уюмга мүчө мамлекеттердин маданий алакасы, Шанхай кызматташтык уюмун түзүү тууралуу декларация кабыл алынары менен эле мүчө мамлекеттер маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү зарылчылыгын белгилешкен. 2002 жылдын 12 апрелинде маданият министрлери алгач ирет Бейжиңде жолугуп,
кызматташтыкты улантуу боюнча биргелешкен макулдашууга кол коюшкан. ШКУнун өнөр фестивалдары жана көргөзмөлөрү, өлкөлөрдүн бири-бириндеги маданият күндөрү азыр салтка айланган иш-чаралардан гуманитардык багытта тарых изилдөө иштерине маани берилет. 那么今天呢，我给大家呢讲述一个 Зиян шаары улуу жибек жолунун башталышы болуп эсептелет. Биз тарых жана маданиятты изилдөөдө илгертеден эле эки мамлекет экономикалык гана эмес, маданий жактан да кызматташтыкты тереңдеткенин биле алабыз. Андыктан бир алкак бир жол долбоору элдердин достугу үчүн да маанилүү деп айтсак болот. ШКУнун тармактык университети ачылды. Кыргызстандын тиякта 6 университет мүчө болуп атат. Бул негизи биздин магистранттар, кыздар жана жигиттер биякта бир жыл окушат. Анан керек болсо Орусияда, Казакстанда, Кытайда жана башка өлкөлөрдө, ШКУ мүчө өлкөлөрдө университетинде тиякта бир жыл окууга мүмкүнчүлүктөр бар. Анан дагы бизде ушу ШКУнун жаштар форуму ачылды, медиа форуму ачылды, бизнес форуму ачылды. Мына айтканда бул эми көп тармактуу уюм болуп атат да. Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылуу мүмкүнчүлүгү мүчө мамлекеттерге кезеги менен берилет. Былтыр уюмдун саммити Кытайдын Циндао шаарында өтсө, быйыл аны Бишкек кабыл алууда жана ал Кыргызстандын төрагалыгы алдында өтөт. Анда мамлекет башчылары Шанхай кызматташтык уюмунун өткөн жылдагы жыйында кабыл алынган чечимдерди жана алдыга коюлган тапшырма милдеттерди талкуулашат. Саммиттин жыйынтыгы менен 20дай документке кол коюлуп, ошондой эле Бишкек декларациясы кабыл алынат. Бүгүнкү күндө ШКУ мүчө мамлекет башчыларынын отурумунда кол коюп пландалган 20га жакын жыйынтыктоочу документтери иштелип жатат. Алардын арасында Бишкек декларациясы жана ар тараптуу документтер, саясий экономикалык коопсуздук чөйлөрүндө андан аркы бекемдөө жана тереңдетүү боюнча биринчи кезектеги маселелер болот. Актуалдуу эл аралык жана регионалдык маселелер. Буга чейин бир ай аралыгында Кыргызстандын төрагалыгы менен коргоо министрлери жана коопсуздук кеңеш катчыларынын жыйыны өттү. Уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери жана маданият министрлери жолугушту. Бизнес форум, аялдар форуму, эл аралык марафон жарышы дагы Шанхай кызматташтык уюмун дүйнөгө даңазалады. Азыркы дүйнөнүн ушундай экономиканын өсүп өнүп бараткан учурунда бардык эле өлкөлөрдүн кызыкчылыгы өзлөрүнүн өлкөлөрүн өстүрүү, анда жашаган элдердин кызыкчылыгы, маданияты, соода саттыгы ушундай жакшы болуп бир жакшы турмушка келсек деген анан эң негизгиси тынчтык, көйгөйдү кармап туруу деген бул чоң мааниге ээ. Ошон үчүн мына Шанхай уюму жана бизнесмендердин соода саттык экономиканын жаңы технологиялардын өсүшүнө бул чоң мааниси көп болуп атпайбы? Ушул күндөрү Борбор калаада мамлекет башчыларынын расмий сапарларына жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине карата акыркы даярдыктар көрүлүп, Бишкек шаарында чоң өзгөрүүлөр орун алды. Бир катар көчөлөрдө жол оңдоо иштери жүрүп, жашылдандыруу жумуштарына олуттуу маани берилди. Борбордук көчөлөргө гүлдөрдүн түрлөрү тигилип, аларды жасалгалоого да өзгөчө көңүл бурулган. Шаарды жасалгалоодо этно стилге басым жасалды. Кала көчөлөрүнө таш бака жана ак барстын инсталляциялары орнотулган. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин расмий бөлүгү өтө турган номер 1 Аларча мамлекеттик резиденциясындагы даярдык иштери да соңуна чыкты. Саммиттин жана анын алдында боло турган жолугушууларды маданий иш-чаралар коштоп турат. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Кытайдын өнөрпоздорунун Манас операсы коюлуп, андан сырткары гала концерт, ири көркөм сүрөт көргөзмөсү да маданий программада камтылган. Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн бери ага мүчө мамлекеттердин ортосунда тең укуктуулук, өз ара ишеним, маданий көптүрдүүлүккө маани берилип, жана бирге өнүгүү принциптери бекем сакталып келет. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна 3-чү ирет төрагалык кылууда. Саммитке 12 мамлекет жетекчилери катышат. Бир жума бою Кыргызстан дүйнөлүк саясаттын чордонунда болуп, бул өз кезегинде өлкөнүн эл аралык аренадагы турумун бекемдейт дешет адистер. Мындан сырткары коопсуздукту сактоо, экономикалык өнүгүү багытындагы жетишкендиктер болоорун белгилей кетүү керек. Учурда Кыргызстан саммитти өткөрүүгө толугу менен даяр. Даярдык иштерине Орусия, Кытай жана Индия мамлекеттери чоң колдоо көрсөтүштү.
Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.